эки жан башым тең сынып, бир ажалдан калгам. Тартам, мени көп адам жаман көрүшөт. Апамды коргоп жүрүп узаккар болуп калган окшойм. Мен даже өзүм кесиптештерим баарынан эле чыгып калгандай сезип атам акыркы кездерде. Баары мени унутуп калышкан. Эл дагы мени унутуп койгонун байкадым. Мен 100 000 сом иштеп деле таап көрө элекмин, ачыгычы эми бир. Бир нерселерден кабатыр болбостон баардыгын ачык айтып берипсиз да? Ушул мукташтыктын айынан жаштыгым өтүп кетти да. Анан билим алып калганымда менден бир нерсе чыгат эле дей берем да. Мен талантым дагы эле чыга элек. Айтсам апамды жамандаган болуп калам. Өмүр бою сарымай ичкем, алар денелерин катырып койгон. Апам өзүн баягы кыргызчылык менен тарбиялаганда сарымай иччи эле мен. Эл мени унутуп койду деп атпайсызбы? Эл сизди унуткан жок. Кутмандуу күнүңүздөр менен Жылыс Тайм YouTube каналынын көрүүчүлөрү, кезектеги подкаст маданияттын мыкты кызматкери, куудуу композитор десек болот. Элге аттын кашкасындай таанымал кыргыз элинин уулу десек да болот. Жакут Сыдыков агабыз бүгүн бизде конокто келип отурат. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кандайсыз? Маанайыңыз жакшыбы? Арыкмын дейер. Маанайым жакшы, рахмат. Сон маданияттын мыкты кызматкери дегенден кийин жашырчы деп да койсоңор. Ооба. Биз жаштар алат го маданияттын. Намыңыз кут болсун. Рахмат. Анан айтып калбадыңызбы, негизи чыгармачылыгым башталгандан тартып 22 жылдан кийин алдым. Өзүм дагы атайын кабинет какылап, наам сурап барган жокмун депчи. Анан негизи эле бул наам сиз үчүн эмнени билдирет? Анчалык деле мааниси жокпу? Жок, мага наамдын маанилери чоң роль. Эми ар кимге караганда мага чоң, анткени баягы азыр жаңы терминдер чыкты го, мотивация деген. Мурда жок болчу биздин убакта. Ушуларды берет да мага, каяктан берет билбейм, ушу мотивацияны алып келип мага беришет. Ошол наамдар, анткени сахнага өзүмдүн деле титулдарым көп. Сахнага чакырганда ырчы, обончу, аткарычу, пародист, анча-мынча актер, жамакчы деп көп эле титулдарым бар. Кудай таалам кенен эле талант берген. Анан андарда да мамлекеттик дагы сыйлык болсо, ал дагы бир мамлекетибиз бар да. Мамлекет жактан дагы баалансаң жакшы да. Азыр маданияттын мыкты кызматкеринен менден 10-15 жаш кичүү ырчы кыздар, балдар, куудулардын деле наамы бар. Маданияттын мыкты кызматкеринен кийин бир 10 жылда эмгек сиңирген артист алса болот. Андан кийин эл артистин алса болот. Буюрса баардыгына эми Кудайым өмүр берсе, денсаулык берсе, анан казынасынан эргүү берип турса, буюрса баарына жетебиз. Кыбыраган кырашат дейт. Жакшы. Негизи буга чейин менден кичүүлөр дагы алып жүрөт, кээ бир татыксыз адамдарды алгандар болду деген маегиңизди көрүп калдым да. Анан азыркы учурда негизи бул наамды алыш үчүн же болбосо шоу чөйрөгө аралашыш үчүн талант керекпи же болбосо пиар? Азыр таланттын деле кереги жок болуп калды, туура айтасыңар. Азыр ушу пиар болсо болду, анан эбин таап кеткен киши эл көзүнө көрүнүп таанымал болуп калат. Мага окшоп эле көчөдө баса албай калышат таанымалдыгынанчы. Бирок айырмасы асман менен жердей, анткени биз деген Токтогул, Эшмамбет, Барпы улуу адамдардын жолун улаганбыз. Алардын жолун улап келаткан Ырыспай, Асанкалы, андан кийин Бекбор Бийев, Сыймык Бейшекеев, Муктар Аталиев дегендей, андан куудулардын өзүнүн жолу бар. Мисалы үчүн Куйручук атабыз, Шаршен атабыз, Асанкул, азыр дагы аман эсен бар, Келдибек Ниязов анын өнөктөшү болгон. Андан кийин эле баягы алып куудулдарыбыз, Күмөндөр, Манас Бердибеков, биз улуу жолдон келатабыз. Анткени биз жакшы жагынан жана зор эмгек менен таанылган улуу кыздардамыз. Биздин жол такыр башка. Мисалы, переходи на ООО Комбо тарифинде андан дагы көбүрөөк интернет. Кош интернет топтомун танда. Wi-Fi тарат. Яндекс Плюсту кошуп ал. Тасмаларды жана телешоуларды көр. Музыка ук. Переходи на ООО Комбо. Сага керектүүнүн бардыгы. Аларды, мисалы үчүн Бауыржан деле популярный да мындай айткандачы. Эми аны көчөдөн көргөн адам кандай көз карашта карайт, аны мен сүрөттөп бере албайм, бирок мени көргөн адам аябай бактылуу болот, ана мени да бактылуу кылат. Светофорлордон жолугуп калганда кол көтөргөндөр, адамдын жүзүнөн бир сүйүү чачырап турган, мээрим төгүлүп турганда мага абдан сезилет. Ана мен да болгон мээримдеримди төгүп сүйүүмдү төккөнгө аракет кылам. Анан дарак деген мөмө байлаган сайын, дарак бир тигеле турат го, мөмө байлаган сайын ийилет да. Ошол дарактай болуп ийилгенге аракет кылам. Улам даражам өскөн сайын улам жөнөкөйлүккө кадам таштайм. Аралашып кетем, жүрө берем, Ош базарда да жүрө берем. Кыскасы, менин табигатым ушундай адаммын. Анан айтайын дегеним ошол айырмасы бар да. Бирок сиз айтып аткан азыркы белгилүү болуш үчүн таланттын деле кереги жок. Азыр кээ бирөө
мен кесиптештерим деп айтууга аргасыз болом, анткени сахнада жүрүшөт да. ооба. Ошолордун мындай аябай көп эле такыр ырдай албагандар бар. Мен өзүм жакындан билгенденчи, ырдамак тургай сүйлөп аткан сөздүн ыялап атып арам кылгам, кээде эмнеге катуураак сүйлөчү деп атчы. Чын эле эми аттарын атабай эле коеюн. Анан эми акыркы бир 10-15 жылдан бери шоу бизнес деген нерсе чыгып кетип, ушундай болуп кетти. Кээ бир ырчылар бар, анын деле атын атабай коеюн. Мен ырчы деле эмесмин, мен үнүм жок деп моюнга алган адилеттүү ырчыларыбыз бар. Мисалга да эми Азамат деп баалаймын, бирок аракети мисалы үчүн таланттуу адамдардыкына караганда жакшы. Ошон үчүн 1% талант, 99% аракет, эмгек болуш керек деген. Бирок эми негизи талант болуш керек да. Анан талант болсо, анан сахнага чыкса ал түбөлүк кылат деген ойдомун. Ошол. Ооба. Анан сиздин буга чейинки интервьюларыңызды дагы көрүп аябай таң калдым да. Эч нерседен коркпостон, же жаман көрүп калат, же бир нерселерден кабатыр болбостон баардыгын ачык айтып берипсиз да. Анан бул мүнөзүңүз кайсы бир деңгээлде өзүңүзгө кичине коопсуздук жаратып койбойбу? Жок, мен ташибке таяп эле айтып атам дей берсең. Албетте, мыйзам азыр орноп жаткан туруп. Мүнөзүңүздүн зыянын тартып калган учурлар болгонбу? Ооба, бул мүнөзүм зыянын көп тартам. Мени көп адам жаман көрүшөт, анткени мен атырып эле бетке айтам. Адилетсиз болуп кеткен жерде чыдабаймын. Анан баягы кемпирдин деп айтамбы, энемдин колунда, апамдын колунда чоңойгонго кичине мындай аялдын мүнөздөрү да менде бай. Атасы чоңойгон, мен кадимкидей эле апам ийне саптап, бирдеме эле тиктирип, кызы да баласы да мен болчумун. Ай, колтугумду көтөрбөй тик дейт эле. Эми эркек боламын да мен апа деп элечи. Апам ошо кыз оокаттарына да үйрөткөн, камыр жуурийт элем, кыскасы баардык оокаттарды кылат элем. Ошондуктан баягы ошо апамды коргой албай же кичинекей кезимде ушул эми коргойм, апам дагы өзү өмүр бою кароолчу болуп иштеген. Актала деген жердемин өзү. Кыргызстандын керемет жери бар. Төрү десем болот, Кыргызстандын, бизден кийин эле Кытай, Жекичан кошунабыз болот, нар жакта эле жашайт. Нар жакта Жекичан, бер жакта Жакут болуп элечи. Анан ошол апам өмүр бою мамлекеттик бир гараждарды, бир коро жайларды, мамлекеттик гараждарды кайтарган. Апам кароолчу болуп иштечү, мен дагы кароолчу болуп иштечү, мен апамды кайтарчумун да. Эки кароолчу иштечүбүз, кичинекей болчумун. Анан ошого бир апамды коргоп жүрүп узакар болуп калган окшойм да. Баягы алым жетпей калганда чапкылап, тепкилеп бир бале болуп, бирдеме кылып ушундаймын. Анан баягы кичинекей кезимде дагы ушул бирөөнүн баласы уруп койсо, же атаң жок болсо, же болушар агениң жок болсо, ышыгып узакар болчумун. Таш менен урамбы, бирдеме менен урамбы, сөзсүз аны жеңмейинче келбейт элем. Азыр деле ошондоймун да. Ошондоймун, бирок бул мүнөздөр мага өзүмө жакпайт. Бул мүнөзүмөн көптөгөн адамдардан деле чыгып калдым десем болот. Мен даже өзүмдүн кесиптештерим баарынан эле чыгып калгандай сезип атам акыркы кездерде. Анткени кинолор болуп атат, кинолор белгилүү адамдар чакырышып, билет тарышып, сизди чакырып атабыз дешет. Мага эч ким андай нерсе жок. Баары мени унутуп калышкан. Акыркы интервьюлар чыккандан баштап журналисттер сиздер эстеп мындай чыгып ара баштадыңар да, эл дагы мени унутуп койгонун байкадым. Инстаграмда дагы 100 000 подписчигим бар. Бул белгилүү адам үчүн аябай аз, жок эсе да. Анан кыргыз эл мени унутуп калганыңарды сездим. Ошондуктан мени эстеңиздер деп атам. Эстей башташты, анан менде деле Инстаграм бар, эмне жоголуп кеттиң деп берет да, Жакут Сыдыков деп жазып айтып берейин, эми реклама кылып алайын, учурдан пайдаланып жазып, YouTube каналым бар, Жакут Сыдыков деп жазып, Facebook'ум бар, TikTok'ум бар, жазып менден кабар алып турсаңыздар деп кетким келет да. Анан жанагы мүнөзүм боюнча айта турган болсок, ошол жиним мурдун учунда да. Бат эле жиним келип кетет, адилетсиз болгон жерде карман албай, ачуун тарс келип кетет. Бирок ак көңүлдүгүм дагы ченде жок да. Анан бат эле унутуп калам. Жүрөгүм мындай таза да, эч нерсе калтырбай унутуп коем да. Анан бирок ошондуктан азыр негизи чындык көп адамга жакпайт экен. Өткөндөгү интервьюларымда дагы ошо чындыкты айтам деп. Биринчи интервьюмда баягы наамдар боюнча айтканда эч ким мага капа болгон жок, эч ким реакция кылган жок мага. Тескерисинче башка өнөр адамдары чалып мага рахматын айтышты. Экинчи интервью бергенде ушул кичине конфликттер болду, жеке сүйлөшүп, нааразы болгондор болду. Ал жерде мен күнөөм жок. Мен болгон ырларымдын укугун коргодум. Анан башка бүт эле баягы мен жөнүндө ойлоп албасын, негизи эле авторлордун укугу корголбой калды да. Ошого эле мисалы үчүн мен дагы айтам, керемет ырчылар бар. Мирлан Алыкулов деген оюнчу бар. Жанагы
апа тийсе айлыгым анан жолук алып бармакмын деген керемет ырлар бар го. Мен оштон боломун кызыл өрүк керемет ырлары бар да. Аныкы дагы меникинен кем эмес, 40-50 100дөй хит ырлар болсо керек. Кайсы дейсиз? Таштабач апаке. Таштабач апаке, негир баланын арманы деген сыяктуу. Бирок керемет ырлар бар да. Руслан Нарымбаев деген дагы жигиттерибиз бар, укмуш аткарчулар. Алар деле мага окшоп карыды. Байкуштар карып баратат. Алардын деле ырларын, ырдап ырчылардын баардыгы жылыс болуп чыгышты. Ал эми авторлордун үйү жок же башка нерсеси жок. Бул жерде өзүм айтып аткан жокмун. Мен азыр үйүм бар, үйүм бүткөнө калды. Буюрса бүтүрүп келтам, буюрса февраль айында кирип калам деген үмүт бар. Февраль айындамын го ошо азыр. Мартка жетпейчи. Анан бул кыялымдын, мен өзүмдүн зыяны көп эле тиет. Бирок бул нерсе Кудайга жагат деп ойлойм. Адилеттүүлүк нерсе баары чындыкты айта берсең, убактылуу зыян тартышы мүмкүн, бирок түбөлүгү жакшы болот да. Аларга деле, мага деле. Ооба, сөзсүз түрдө. Анан эл мени унутуп койду деп атпайсызбы? Эл сизди унуткан жок. Элдин арасынан ошол суроо талап болгон үчүн сизди чакырып атабыз. Анан дагы сурагым келип атканы, ошол апамды коргош үчүн кичине ызакор болуп калдым, мүнөзү ушундай болуп калды деп калбадыңызбы? Анан эмнеден коргочуңуз? Эмнеден коргооңуз келди? Эми апамды баардык жамандардан коргойм да. Мен апамдан башка эч ким жок болсо, эми апам менен мисалы үчүн чогуу турган кесиптештер тамашалап койсо деле, ойноп койсо деле, антип мынтип койсо деле коргочумун. Негизи мен апамды коргоого милдеттүү экенимди, мекенимди коргонуу милдеттүү экенимди эле кичинекейимде акылым жетчү. Анткени мен китеп окуп чоңойгом. Өзүм баягы эч кандай билимим жок, азыр аттестатым да жок. 11-классты бүткөн эмесмин, ошондуктан мен аябай кыйналып жашап келем. Кыйналып деген жүрөгүм эзилип, ушу окуп алганда жакшы болмок. Эми эмне шултуп айтканда шултуп болуп калат. Эми тагдырыма жазылган экен, ушул жашка чейин окуй албадым. Анан негизи атагым дагы бар эле. Анан баягы азыркы бийлик келгенге чейин ар нерсени жасаса болчу. Ошол кезде мен деле мектептин директорума барып, мугалимдериме барып, аттестатымды жазып алсам болмок, мага жок демек эмес деп ойлоймун. Анткени баардык нерсе жазалчу, чөйрө ошондой болуп калган, жаш ошондой болуп улана берет деп ойлочубуз. Жок, андай болгон жок. Кайра жакшы болду, мыйзам баягы күчүнө кирип, анан баягы депутаттар деле болуп калды го. Эми эл деле билет, менден да популярный калар, атабай эле коеюн, баягы билимдери жасалма болуп калчу. Кудайга шүгүр деп атам да, ошол кезде аттестат жасатып албаганыма. Мен да шерменде болмок экем. Эми Кудай сүйгөн бала экем деп атам. Окубай калсам дагы азыр жүзүм жарык. Билим алып калганымда менден бир нерсе чыгат эле дей берем да. Анткени Кудай таала мага талантты такыр деле аяган эмес. Алла таала ушунчалык беришин зат, казынасы да чексиз. Мен азыр керек болсо талантымды өзүм кысып кучактап тоголоктоп эле жатам да. Мен талантым дагы эле чыга элек. Дагы элечи мен таң калтыраларыма көзүм жетет да, кыргыз элин таң калтыраларыма, суктандыраларыма көзүм жетет. Бирок баягы материалдык жактан башынан баягы жалгыз өсүп калгандыктан, анан кийин 4-5 балалуу болдум. Анан үй бүлөнү куруш, анан батирден батирге көчүш, ушул түйшүктөр менен жүрүп чыгармачылыгыма такыр карай албадым. Анча-мынча тойлорго тамада болуп коем, 5-10 сом таап келип балдарымдын курсагын тойгузам. Азыр деле ошондой. Азыр деле эң башкысы балдарымды, үй бүлөмдү жакшы курсактарын тойгузам. Мусулманча жашаган эртеңкимди деле көп ойлонбойм. Ошо эми андай эле жок, конфликт жок. Эми коргойм дептим да, бала катары эле айтып атам. Энемди коргойт карыба, апамды коргогонго деп эле айтып атам. Өзүңүздүн апаңыз менен кичине конфликттер болуп атат, таарынычым бар. Апам экөөбүз ар дайым эле конфликттебиз биз. Анткени экөөбүз эки жерде эметкенбиз. Негизи эми апага таарынбайт. Негизи энеге таарынбайт. Бирок апам эми айта албайм көп нерсени апам жөнүндө. Себеп дегенде акыйкат мен жакта көбүрөөк. Эми айтсам апамды жамандаган болуп калам. Апамдын колунда чоңойгон эмесмин. Ошол баккан апам чоңойткон 2 айлыгыман баштап, мен тарыхымды менин айылдагыларым билет, башкалар билет. Мен орукчан болуп чоңойгом, мен мындайча айтканда кара албай калган баламын да. Анан мен 4 жашымда сүйлөгөм. Мени дудук болот дешкен экен врачтар. Кеч баскам, мына шалдырап кол бутум узун, ийимдерим кирип мына кичинекей болуп турбайбы? Мен үй бүлө бир туугандарым өзү апам кенен эле здоровый. Азыр мен балдарым дагы келишимде эле килтейген балдар болду. Мен болгон ийимдерим кайрылып калган, өмүр бою сары май ичкем, алар денелерин катырып койгон. Апам өзүн баягы кыргызчылык менен тарбиялаганда сары май иччи эле мен өлө майчыл болчумун. Туруп келип мына 200 грамм стакандагы сары майларды бастырып койчумун да.
СССРде жакшылык болсун деп элечи 3-класс 2-классында. Ушундай ошондуктан мен эмелерим катып калды деп ойлойм да. Анан бир аз бүкүрөйүп да жүрөм, иши кылып 11-классты бүткүнчөктү мен ооруканадан башым чыккан эмес да. 1-класстан 11-класска чейин жаткам. Анан 11-класс бүткөндөн кийин Кудайга шүгүр ооруканага жатпай калдым. Бир жолу кырсыктап жатып калдым 4-чү ооруканага. 2 жан башым тең сынып, бир ажалдан калгам. Иши кылып Кудай сүйгөн баламын. Эмнеси болсо дагычы. Негизи белгилүүлөрдө эле өзүнүн жеке жашоосун элге жарыялаганды туура эмес көрүшөт да. Анан сиз ошол такыр жарыялабай кичинекеңизде кандай кыйынчылык көргөнүңүз, үйүңүздөгү ата энеңиз менен конфликттер баардыгын элге айтып келесиз да. Анан мен дагы ушу интервьюларыңызды көрүп мындай баарын сиздей эле билип калдым десем болот да. Анан ушул бир суроо пайда болуп атат. Мунун баардыгын элге ачып, жаратыңызды кайра тырмап, эмне себеп элге алып чыгууга, ачууга эмне себеп? Эми адамдын көңүлү гүл да. Мисалы үчүн сиз сурап атасыз дагы, мен айттырып алып кайра өзүңүз бул эми кандай дейсиз өзүңүз. Ошентип сизге окшоп сурап атышпайбы журналисттер? Анан өзүңүз азыр сурап атасыз кайра. Эми муну эмне себеп дейсиз? Себеп сиз сурап атпайсыз, себеби ошол да. Неме деп? Мен эч болгондо мен сураган нерсени жашыра албайм да. Мен баягы жасалма адам эмесмин да. Жасалмап анан клиптегидей кылып кооздоп сүрөт берип, бирөөнүн лексусу менен түшүп, бирөөнүн этажтамына кабаттуу үйүнө жок, мен андай эмесмин. Мен клиптеримде эле алоо пало саман суман арасынан чыгып эле тартып берем го. Мен табигатым ушундай. Анан сураган суроого эч нерсени жашырбай эле жооп берип салган датым бар. Мен үй бүлөмдүн айбирин ачып же бир нерсе кылганда эле интервьюлөрүм жок болуш керек. Мен азыр айтсаң өзүмдү аябай жаман сездим. Азыр же өзүңүз туура эмес суроо бердиңби? Эч ким үй бүлө сырын эч жака сыртка чыгарбайт да. Албетте ар бир үйдө уруш болот, талаш болот, башка болот. Бирок билбейм, мен эч нерсемди жашырып чыгарган эмесмин. Болгон апам кайсын айтып атасыз ошондо тактап айтканда мисалга? Мен эле айтып атам да. Жана ата энем менен бөлөгөсүп калдым деп бул эми психологический травма деп коет го. Көбү айткандан коркот да. Жок, эми муну баары эле айтат го. Бөлөгөсүп калган ата эне менен бөлөгөсүп калдым. Бул травма деле эмес бул мага. Мен тоготпойм деле бул травманы. Мен апамды 11-классты бүткөндөн кийин тапкам. Мындай көтөрүмдүү болуп калдым да. Анан дагы ошол баккан апамдын суранычы менен баргам да. Кой, мен өлөрүм эле калды. Апаңды тап, ушундай сен Тарел деген кишинин баласысың. Апаңдын аты Гүлкайыр. Ал көлдө жашайт деген чемоданын көтөрүп алып, шляпамды кийип алып. Баргам ошо көлдүн Жети Өгүз районунун Борбору болгон Кызыл Суу айылына барып 2000-жылы тапкам. Мен 95-жыл мектепти бүткөм. Ошондо 18-ге 5-ти кошсаңчы болот, 22 болобу, 22 жашымда апамды тапкам. Ал жерде бир тууган эжем бар, менден 2 жаш улуу, анан 3 жаш кичүү карындашым бар. Ошол 2 кызы менен эле апам жашап калган. Анан эми мен апамды чексиз жакшы көрөм. Анан мен үй бүлөмдү жамандабайм эч качан. Жамандайм дейт. Мен эч качан мындай кемчилик каталарыбызды дагы айтпайм. Мен болгондой айтам да, ошол эле меникичи. Анан Кудай сактасын, негизи биринчи үй бүлө бул мекен да, үй бүлөдөн башталат да мекенчи. Мен үй бүлөмдү тескерисинче сүйөм. Мен атүгүл мен келинчегимди дагы эч кимге көргөн эмес буга чейин. Мен балдарымды да чыгара бербейм, кыздарымды да чыгара бербейм. Бул ошо үй бүлөгө болгон урмат-сый деп ойлойм. Мен деле каршымын. Мен үй бүлөмө ушу мен көрөрмандардын кызыгуу беришине мен деле каршымын. Азыр сиздин бул сурооңузга деле каршы болчумун, бирок сиздин да көңүлүңүз бар да, жооп бериш керек да. Анысы кандай берки журналисттерге дагы жооп бергем да. Ошондон деле чыгып туруп анан журналисттер кыйынсыңар, Негизи буга чейинки сатираларыңызды карасак, бийлик тарабына сын айтуу же болбосо бийликте кемчиликтерди алып чыгуу болбоптур да сатираларыңыздачы. Анан кандай ойлойсуз, негизи эле кудулдар бийлик тарабына сын айтуу, же болбосо ошол маселелерди көтөрүп чыгуу туурабы? Муну же болбосо жөн эле өздөрүнө материал катары колдонушабы? Кандай материалга колдонушабы? Сатира кылыппы? Бийликти сындаганы туурабы кудулдардын? Ооба, экөө тең эле материал дагы болот да бир четинен. Бул негизи материал деп айтышпайт, бизде биз сатира деп эле айтылат да. Баягы элдин коомуш материал, баягы Тынар менен Борончуга дагы материал табылды деле комментарий жаза берет го. Негизи ушул саясат, кудулдардын саясатка сүйлөгөнү, кемчиликтерин айтканы туура эле. Анан ким айтат? Кудулдар айтат, төкмөл акындар айтат, өзү маданияттын адамдары тарс эле айтат. Мисалы үчүн Анмардын жазган Рахман Разыков устатыбыз болчу.
Абдылда Иманкулов устаттарыбыз, Борончу агайларыбыз, Тынар досубуз, ушулар үчөө төртөө ушул саясий сатириктерди деп билем. Мен андай нерсеге башым жетпейт, чындыгында. Мен жөнөкөй эле бир баягы жашоодогу сүйүү, ата-эне, бир тууган ушундай нерселерди эле чагылдыра алам, баягы алып аялына жараша дегендей, мен өзүмдүн дараментим өз күчүндө эле. Бирок тиги сатириктерди мен аябай баалайм. Ошол сатира саясатты айтканы үчүн азыр баардык куудулдардан ошол саясий куудулдар популярдуу, билесиңер көрөрмандары да көп дегендейчи бизге караганда. Анткени ал деген актуалдуу темалар, жашоодо болуп жаткан нерселер. Бирок азыр негедир азайып калгандай болуп калды, мындай ошо куудулдардын, ошол эле баягы саясий куудулдардын негизи азайды окшойт. Силер айтмакчы материалдарын азайтты окшойт азыркы бийлик. Билбейм, мага ошондой сезилип атабы же. Негизи куудулдарды коомдогу ордогандай элди күлдүрүш керекпи же ойготуш керекпи? Негизи элди күлдүрүш керек. Күлкү деген бул эми элге жылмаюу тартылап, жакшылык тартылаш керек. Анан албетте коомду да ойготуш керек да. Коомду да ойготуш керек, сөздөрүнө таасир болуш керек. Эми ар кимдин дараметине жараша. Кээ бир эми күлдүрүп, эми концертке ойгонолу деп деле барбайт да, көңүл ачып келели деп барат да өзүчө. Анан кой концертке барып ойгонуп келели деп эч ким келбесе керек. Санжар Бердибеков сүйлөп турго. Тиги Жаңгырбашым дегенчи. Ошол туура айтат да, мына Санжар айтып атат го, элге бир мындай айтсаң, анан мындай акыл айтсаң, анан кеңеш айтсаң бирдеме да айтат го. Силер ушулардан акыл укканы келесиңер, силер эс алганы келесиңер да дегендей, Санжар досум туура айткан да. Адамдар концертке мындай эс алганы келет, көңүл ачканы келет. Биз көңүл ачар адамдарбыз да, элдердин көңүлүн жазып, серин жаза турган. Анан негизи ошолордун арасында эми чучка жеткирип ойготуп кеткендер болот. Ойготуп алсаң, ойготуп турсаң жакшы болот деп ойлойм. Жакшы. Негизи чыгармачылыкта дээрлик 20 жылдан ашык, 20-30 жылга жакын бул тармакта аралашып жүрөсүз да. Анан эгер убакытты артка кайтарсаңыз, кайсы чечимиңизди өзгөртмөксүз? Же өкүнгөн учурларыңыз барбы? Эми өкүнгөн учурлар абдан эле көп, бирок азыр аларга өкүнбөйм. Убагында өкүнгөнү менен ошол өкүнүчтөрүмдү туура эмес эле өкүнүп жүргөн экенимди кийин билдим. Азыр эч нерсеге өкүнбөйм. Бул менин маңдайыма жазылган тагдырым, бул дагы менин бакытым, аманчылыгым, элдин кызматында, элдин сүймөнчүлүгүндө болуп турганыма мен абдан бактылымын. Эме ушундай иш кылды. Жакшы. Анан алдыдагы пландарыңыз жөнүндө сурагым келип атат. Эфирден сырткарыда сурап калбадымбы? Сатираларды жазып атасызбы, ырларды жазып атасызбы деп. Кандай мындайча айтканда элге шоу алып чыгуу, сатираларды алып чыгуу планыңыз барбы? Жок, ошол негизи мен сатирадан алыстап кеттим. Куудулдар менен эле чогуу жүрөм. Эми алар мени башкача элестете албайт, мен да аларды башкача элестете албайм да. Биз бир тууганбыз, куудул болуп кыргызга кызмат кылганбыз. Мен ырчы болуп кетсем деле ырчы катары элестете алышпайт деп ойлоймун. Бирок мен сатирадан алыстадым, 4-5 жыл болуп калды. Сатира айта алат экем, жаза алат экем, аны көрдүм. Эми кыйратпадым болуш керек, бирок баягы мындай Кудайга жакындап калдым да. 2009-жылы даватка чыккам. Ошондон баштап баягы үйрөнүп, чыгып, антип-интип жүрүп, көп нерсени үйрөндүм дагы. Анан ушул куудулчулукта көп күнөө таап атканымды билип калдым. Анткени мен Борончо экени кододой берчүмүн, Рахман экени бегемоттой болуп деп сатираларыма, пародияларыма кое берчүмүн, кошо берчүмүн. Мен деле бирөөлөр арбак деп кое берчү. Ошолор нерсе өтө кооптуу, акыретибизге бале экен да. Ушул адамды, Аллах Таала жараткан адамдарды ар кандай сүрөттөп, басынтып, арбак, анан тигиндей, анан деп айтуу бул өтө чоң күнөө экен. Акыретке барганда, мисалы үчүн мен сизди ошентип айта турган болсом, сиз мени кечирбей коет экенсиз да, анткени сиздин акыңызга кирдим да. Эгер Алла Таала менен жеке болгон болсо, Алла Тааланын кечиримдүүлүгү чексиз экен, а бизде андай чексиз кечиримдүүлүк жок. Биз аякта сооп таппай айлабыз кетип атканда, ошондо өтө зыян тиет. Ошонун айынан биз түбөлүктүү тозокто калып калышыбыз мүмкүн экен. Бирок куудул болбогула деп айтпаймын. Мындай карап, бирөөгө зыян тийбегидей, бирөөнү ушактабагыдай, анан жалган дагы болбош керек сатирада. Ошон үчүн мен үчүн аябай татаал болуп кетти. Анан бир аз алыстап калдым.
бирок мен кудулдукту такыр таштадым деп айта албайм. Бул мен көнүп да калгам, 20 жылдан ашыгыраак кыргыз сатирасында кызмат кылдым дегендейчи. Анан карындашым Наргиза, менин негизи максатым, айылдан келген максатым ырчы болом деп келгем. Мен көп эле интервьюларымда болсо керек, бирок убагында ырчы боло албай калгам. Ошол Бек байкелер менен Сыймык байкелердин ырлары дүңгүрөп чыгып аткан кезде, кассета менен чыгып аткан кезде мен айылдан гитара менен записин басып электроника, мен да кассета ыр жазчумун. Ошол ырларымдын баардыгы айылда хит болчу. Тоголок молдо деген айылдан болом өзүм. Анан коңшу Куртка, Жогорку Май деген айылдар бар, ошолорго тарачы, центр Борборус, Баятовага чейин барчу, кийин областыбызга дегендейчи. Анан элдик ыр болуп кеткен да. Мисалы мен жанагы Эрлан Талыбеков ырдап жүргөн окуучу кыз деген ырымды ушинтип айланып жүрүп эме икардап калгам да. Кече экөөбүз эми сүйлөшүп жүргөнбүз балачын. Үйгө келген экен. Сүйлөшүп отуруп кантип таап калдың эле деп ошону сүйлөшүп калдык да, десем, ушун байке билбейм, ушунду элден эле угуп жүрүп ырдап калгам эле дейт да. Ошентип элдик болуп кеткен да менин ырларымчы. Анан мен эң биринчи сахнада мен ырдайм деп эле келгем, анан айла жок кудул болуп калгам мен. Өзү жол таппай анан кудул болуп калгам да, ырдай албайчы. Бирөөлөрдүн концертине алып барып, мен негизи биринчи Бистоо менен иштешкем. Көлдөн келгенде элечи. Көлдөн келгем десем, кээ бир ойлоп калат экен, көлдүк экен деп, анан деп ойлоп калышат. Мен өзү көлдө апам жашайт да өзү. Анан көлдүкмүн десем деле болот, оштукмун десем деле болот, баткенттикмин десем деле болот. Мен кыргызмын, 7 тил билем, баткенче, оштукча, нардыкча, чүйчө дегендейчи. Кудайга шүгүр. Ошол ана мен азыр деле ушул ырчылык менен ооруйм. Бирок ырларымды чыгара албай келатам. Анан жакында кечинде келинчегим айтты, 2-3 күн болуп калды. Эми жетпей атам да, дагы үйүм бүтүрө албай атам. Анан өзүм намаз окусак, анан кредит өзүгүнөт, анан кредит алсамбы дедим да, бир 500 миңдей кредит алсамбы десем, эмне кыласың дейт. Ырларым калып калабы ушинтип. Же ар ким ырдай берет ушинтип. Ырдады, баардыгы жылыс болду, жезде болду. Рахмат айтмак тургай кайра мага нааразы болушпай азыр. Азыр мага нааразы. Ырларым менен жылыс болгон ырчылар мага нааразы азырчы. Эми ошол ырларды алар менден өзгөчө деле ырдабайт. Мендей эле ырдашат. Бири өзгөчө, мисалы үчүн Атабековдикиндей, же Кайрат Пиримбердиевдикиндей, же Каникей карындашымдыкындай токмоктук. Ушундай бир өзгөчө үндөрү деле жок да. Мендей эле ырдашат. Мендей эле ырдасам болот, негизичи. Бирок аларда акча болгон, мүмкүнчүлүк болгон, бири-бирине болгон колдоо болгондуктан чыгып кетишкен. Мен колдоом жок, акчам жок, чыга албай калгам. Анан азыр деле ушу бир 500 миң сом алсам десем, 500 миң сом алсам мен ишенет элем да, ырларымдын баардыгын чыгарып, жанагы мен жаман көргөн досторумбу, ырчыларымбы, кесиптештеримдин баардыгынан ошолордун даражасына жетип жана өтүп кетүүгө мүмкүнчүлүгүм бар да. Анткени менде баардык талант бар. Сөзүн да бирөөгө жаздырбайм, обону да бирөөгө жаздырбайм. Жазам өзүм, бирок жырдайм мен. Мисалы үчүн азыр Исирайдын Аманбаевдин Кошуна кызын ырдап жүрөм, Бекборбиевдин Пери деген ырларын ырдап жүрөм. Мен өзүмчүл деле эмесмин. Бирөөлөрдүн ырлары жагып калса, Асылбек Өзбековдун Мен өрттөнүп барам деген ырын 10 жыл ырдадым. Азыр Бака Синем ырдап баштады. Өзүм эле ырларымды ырдай бербейм, өзүм ырларымды башкаларга да берем. Анан азыр карындашым менен үйгө ошо Бүтөлөк үйүмдүн жертөлөсүнө студия ачып алгам. Сен курактуу уулум бар, чоң уулум. Анан ошол уулум да ырдап жүрөт, анан ошого ачып бердик. Буюрса аранжировка жазганды үйрөнүп калды, 3-4 аранжировка жазылды. Бирок мен ырларым баары эле өзүм студиядан чыкпайт да. Мен мисалы үчүн башка студиялардан да чыгарам. Бирөөнү өзүмдүкүнөн, бирөөнүкүн Өктөмдүкүнөн, бирөөнүкүн Ильястыкынан, Абдыразактыкынан, бирөөнүкүн Мирлан Иястыкынан, бирөөнүкүн дагы башка Алтынбек Соровдукундай дегенчи. Ошондо бир жакшы болот да. Кыскасы, бир айласын таап 2020-жылы болом да. Ырларымды чыгарам. Мейли, бирок кредит албаганга аракет кылам. Балким демөөрчүлөр чыгып калат. Мисалга бир окуя айтып берейин, жашоомдо болгон былтыркы окуя. Ошо тамымды реклама эмес, эми тамымды тартып атам. Үйүмдү тартып атам, анан кайсы видео экен? Мен жалаң Кыргызстандан чыккан өндүрүштөрдү, азык-түлүктөрдү реклама кылам дедим. Кайсылар бар жазгыла деп кылсам, анан бирөө мага жазган экен. Жакут байке, биз сиз менен иштешели дедик эле, номериңизди бербейсизби дейт. Машина айдап бараткан окуп калган анан. Ар ким эле жаза берет көп адамчы, анан бербей койдум номеримчи. Сурай беришет да депчи. Мындай эле айта бергилечи десем, анан байке, биз сиз менен иштешели дегенбиз, үй салып атыптырбыз, үйүңүзгө бир материалдык жардам берели дегенбиз. Анан бизди да реклама кылып бересизби дегенбиз деди да. Анан
негизи эки жүздүүрөөк болобуз го, кайра башкача ойлоно баштадым да, адамбыз да барчы, мындай кайра башкача ойлонуп, апа эмне дейт депчи, эми бүтүлбөгөн. Анан номеримди бердим. Номерин берсем, эми банкыңыз да ушундабы деди да. Анан ооба дедим. Анан айдап барсам 5 мүнөттөн кийин эле кайра эме кылды, байке эми банкыңызды карап коюңузчу, акча салып койдум деди. Эми банкым ачсам 100 000 сом турат. 100 000 сом эми мен 100 000 сом иштеп деле таап көрө элекмин ачыгычы. Эми бир тойлорго 20 000 30 000ге чыгып жүрөм, анан тамада болупчу. Ырдап деп ойлоп албасын, ата өк белем, адам 30 000ге чыкты. Тамада болуп 4 саат 5 саат. Анан турмуш деп токтодум да. 100 000 сом токтотту да менчи. Жакын эле болду, 3-4 ай болду го, 2 ай болду. Былтыркы жыл болуп калды, 25 жыл болуп калды. Токтодум да баягы номерге сүйлөдүм. Инстаграмда сөйлөп голосование. Эй иним, тааныштык, атым Мирлан экен, Жалал аттык жигит экен. Эй иним, 1000 сом салам деп, же 10 000 сом салам деп, 100 000 сом отуруп алган жоксуңбу дедим. Чын эле ушундай болот го, эми кимдин оюна келет эми мындай нерсечи. Анан мен өзүм ыңгайсыз болдум да, блин, ал дагы 10 000 сом салам да 100 000 сом салып алса, өзү дагы жалат болуп атат го депчи. Кызалат болбой эле кайра которуп салайын десем, жок байке, муну сизге атайын эле котордук. Мен ушундай кичине ишканам бар, эми кесиме чыгарат экен да. Анан азыр реклама деле муктаж эмес, мен просто сизди жакшы көрөм, талантыңызды. Мен өзүм да үй салып, курулуш кылып атам эле, болбосо көбөлө бермекмин дебеди. Өзүмдечи. Анан адамдардан баягы эме болуп калдым да. Жакшы адамдар бар экен, бай адамдар да бар экен. Эгер мындай ушундай 5 адам жолуп кала турган болсо, мен анда Кыргызстанды жарата турган адаммын да менчи. Мен ушул кичинекей тыйынга байланып, ушул муктаждыктын айынан жаштыгым өтүп кетти да. Анан шустрить этип, орусча айтканда, пайдалангандар пайдаланып чыгып кетишти. Бардыгына ийгилик каалайм, ичкүйдүүлүгүм жок. Бул Кудайдын жазган тагдырына ичкүйдүүлүк кыла албайсың. Тескерисинче бирөөнүн жеткен ийгилигине кубансаң гана ошол ийгилик сага келет да. Ичим күйсө да кубаныш керек болот. Ошол кубанган аракет кылыш керек болот. Акча каражаты себеп болоттур да. Мен ошо жакут болуп жарк этип кете албай атканыма азыр деле ошол акча каражат айтып атпайм. Ошол 300-400 000 сом акча боло турган болсо, мен чоң ыштарды айтпай эле коеюн, бирок ошол даражага жетем да. Анткени азыр деле баягы ошол үмүт менен азыр студия ачтык да, сонурлар даярдап койдум да. Мындай сонурлар даярдап койдум, анан ошону өзүм студияман чыгаргым келбей атат. Эмес баары үйрөнчүк болуп атабыз да. Анан мен өзүм профессионал артист болуп калдым. 26 жыл болду сахнада жүргөнүмө. Ошондуктан мен профессионалдуу эле аранжировщиктерге, алар кымбат жазат. Бир ырды мисалы үчүн 300-400 долларга аранжировкасын. $1000 жазган жерлер бар. Бир ырдын аранжировкасы $1000. Ошолорго жаздырсам мен деле жылдыз болмокмун да. Мени албетте 10 000 сомго, 15 000 сомго жаздырып жүрсөм, кынчың деп турупчу, ачык элечи. Анан албетте жакшырымды дагы артка тартып алып атам да. Кудай буюрса 26 жыл Жакуттун жылы болушат деп атышат. Деп эле атышат экен элдер ошо. Ошо болуп кетсе экен деп амин деп отурам, мынтип коюп үйдөн дуа кылып. Анан балаңыздын чыгармачылыгы жөнүндө да сурагым келип атат. Бул тармакка аралашып атат деп калбадыңызбы? Анан кандай болуп атат? Колдоо көрсөтүп атасызбы? Ооба, негизи ушул 3-үncү интервьюкем, 3 интервьюден окшош болуп атат. Балам жөнүндө сурашты, апам жөнүндө сурашты, анан ырчылар боюнча сурашты. Бири-бирге интервьюңарды көрө сурай бересиңер. Башкача суроолор да болсо жакшы болот эле, бирок жооп берейин. Баламдын ырчылыгына аябай кубанамын, анткени аябай таланттуу. Балам Мукаш Абдыраев деген мектепте окуган, толук бүткөн эмес, мага окшоп, бирок бир топ билими бар. 1 класстан баштап окуш деген оңой эмес да. Анан өң түсү бар, бою бар, бийик ою бар, Кудай буюрса жакында үйлөнө турган тою бар, балким аз калды, 1-2 ай. Жакында кайната болом дегендейчи, Кудай насип этсе. Анан ырдап чыкса жакшы болот эле, бирок ал мендей эмес да. Таланты эмес, таланты менден күчтүү, аракети мендей эмес. Анткени ал деген мисалы мен Бекбүревди көрүп калсам деп чоң ойгом, мындай тирүү көрөмбү, Динара Акулованы тирүү көрөрмү, Райхан Абдывали кандай жашайт болду экен деген суктаныч менен келип, ушу шаарга келгенде, Акталардан шаарга келгенде, ушул көчөдөн артисттер издейт элем, мындай тирүүлөй көрүп каламбы депчи. Анан ушундай эңсеп, ушундай суусап, талабым чоң болгом да. А менин балам тескерисинче,
мен баягы элге таанылып Жакут Сыдыков болуп калдым элдин колдоосу менен. Анан ошол сиздер тааныган ырчтардын арасында чоңоюп калды. Ошолор көтөрүп чоңойду. Кудай үйрөнгөн кутуп көтөрүп эле жүрө берет эле. Ар ким талашат эле кичинде, сүйкүмдүү эле да. Спорт ордосуна барганда мен кичинекей балам ар кайсы артисттер көтөрүп кетип калат эле мурункумундарчы. Анан ошол Ильяс Абдыразаковду туура айт эле, Султанды туура айт эле, кийин алар чыкканда ошолор чыкканда кичинекей болчу 4-5. Мирбек Иманбекти туура айт эле. Өздөрүндөй пародисттага бийлегендерин укмуш туура айт эле. Анан колдойм, азыр деле ырдабайсыңбы, ыр жазбайсыңбы, элге окшоп кавер тартпайсыңбы деп турам, бирок сен минти ырда, тигинти ырда деп такыр айтпайм. Анткени алдын азыр башка заман, жаштардын ою башка, ал мага окшош эмес, башкача, өзгөчө талант болушун каалайм, ошон үчүн мен мындай ырда, тигиндей ырда деп кеңеш бербейм. Урматтуу көрүүчүлөр, мына ошентип бизге бөлүнгөн убакыт дагы аягына келип жетиптир. Маегибиздин соңунда Жакут мырзага эркин микрофон берели. Наргиза карындашымызга, жамаатыңар жылыстайымга жалпы ыраазычылыгымды билдирем. Ушинтип эстеп чакырып туруңуздар. Элим менен, көрөрмандар менен көп эле болуп жолуктурганыңарга абдан кубанычтамын. Кудай буюрса болуп кетейин. Быйыл элимдин колдоосунда болуп. Анан жыйынтык сөзүм ушул элиме кааларым дүйнөдө тынччылык болсун. Мен айтат элем, бизде ушул президентибиз да жакшы болуп атат, мамлекетибиз да жакшы болуп атат, эми ага жакпагандар деле болуп атат, бирок мындай жалпы жолдон жакшы болуп атат да, бирок булардын жакшы болушуна кимдер себепкер дейт элем, албетте президентибиз деп айта албайм, жана башкаларды айта албайм. Мен такыр башкача айтат элем, биздин Кыргызстан сакталып турушуна жана ушундай жашообуздун оңолуп баратышына биздин даватчылардын себеби чоң деп айткым келет да. Ошон үчүн ар бириңиздер мындай аялдар да даватка чыкса болот, эркектер да даватка чыкса болот. Аялдар мисалы үчүн атасы менен, күйөөсү менен, агасы, иниси менен массурат даватка чыкса болот. Ушинтип жүрөгүбүзгө иман толтурсак, чубак устазы бизге калтырып кеткен аманаттарын аткарсак деген бир жакшы тилектер менен коштошкум келет. Жүрөгүбүздө иман болсо, мекенибиз бекем сакталат, Кыргызстаныбызга эч ким кол сала албайт, эч ким көз ачса дагы Алла таалам өзү бизге баштан эле коргоп келген. Алла тааланын Кыргызстанга болгон сүйүүсү, назары мага башкачадай көрүнөт. Негедир баягы тамашалап анекдотто айткандай өзүнүн дачасын бизге берип койгондой, 4 мезгили бар. Ошон үчүн Кудайга жакын бололу дейин, анан ушул намаз окуп жүрсөк деген тилеги менен коштошкум келет. Ар бириңиздерге кайрадан жылыстайымдан көрүшкөнчө. Сөз турда. Ал эми сиздер менен мен Наргиза Сартбаева болдум. Кайрадан кийинки подкасттардан жолукканча саламатта туруңуздар.